эл аралык мелдешке жалпыңыздар кош келиңиздер. Спорттук мелдеш Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын календардык планынын негизинде маркум Тайыр Эркебаевдин уулдарынын деми өөрчүлүгү менен уюштурулган. Шаранын негизги максаты бул жаштарды ошол спорт менен кызыгууга үндөө. Өзүңүздөргө маалым болгондой азыркы учурда мамлекетибизде ушул күрөш аябай күч алып, балбандарыбыз Азия чемпионунда кече эле жакында болуп өткөн Азия чемпионатында бир топ медалдарды жеңип байгениге ээ болушту. Мына грек-рим күрөш боюнча командалык эсепте экинчи орунду камсыз кылды. Ал эми эркин күрөш боюнча эркектер арасында 4 коло медалыбыз бар. Ошол улуу муунду аз өсүп келе жаткан жаш муундарды ошолорго карата тарбия берүү, буюрса келечекте Кыргызстандын чемпиондору, Азия чемпиондору, дүйнө чемпиондору чыга турган балдарды тарбиялоо максатында өткөрүлүп жатат. Тайыр Эркебаев көп жылдар бою эркин күрөш боюнча машыктыруучу болуп эмгектенип, жүздөгөн жаш спортчуларды тарбиялаган. Ал тирүү кезинде кайрымдуулук иштерине активдүү катышып, эл арасында кадыр-баркка ээ инсан катары белгилүү болгон. Эркебаев Тайыр Абдипатаевич бул Бужун айылында иштеген тренер болуп жүргөн, спорт боюнча, кыргыз күрөш боюнча мектепте тренер болуп жүргөн. Шо атамдын атагасы күрөш берип атабыз. Мен азыр баласы Кайрат экөөбүз, эки баласы бар. Кайрат экөөбүз берип атабыз, күрөш берип атабыз. Азыр эл аралык күрөш берип атабыз Кыргызстанда. Şu 2021 жылкы 29 январдагы Садыр Жапаровдун жарлыгы боюнча жаш балдарды спортко өнүгүү, спортко тейлөө, спортко үндөө максатында şu атамдын маркум Эркебаев Тайыр Абдипатаевичтин атага эл аралык эркин күрөш берип атабыз. Кайрымдуулук иштеге өтө жакшы эле. Бир бейбечараларга, үйү бүтпөй жаткандарга материалдык жардамдарын берип, жыгачтар, шифрларга чейин берип, бардығын дуасын алып жүрген раматылык ушундай дерешендүү адам болгон. Иш-чаранын негизги максаты сергек жашоо образын жайылтуу, ааламдашуу доорунда өспүрүмдөрдү телефондон алыстатып спортко тартуу, ошондой эле ынтымак менен достукту бекемдөө болуп саналат. 800га жакын бала келди. Өзбекстандан 3 команда, Казакстандан, Россиядан келди. Бул деген эл аралык мелдеш. Бұл кишинин жаркын Тайыр Ажы Эркебаев дегендин жаркын элесине арналган күрөш болуп атат. Эл аралык 3-4 мамлекет катышып атат. Эми балдарды өзүңүз эле көрүп атасыз. Агайлар бардык жерден келди. 7 областтын бардыгынан келди десем жаңылбаймын. Булардын бардыгын бириктирген эле бул спорт болуп атат. Кыргыз элинин келечек ушугу жаш балдардан билинет деп ойлойм. Ушунча бала спортсмен болуп келечекте ден соолуктуу болсо бул биздин байлыгыбыз деп эсептеймин. Жаштыгымдан бери кызыгам, мен зор болуп атат күрөш, Кудай кааласа. Адамдар утуп кетти, секин, Тажикстан, Өзбекстан келди. Энди зор оюн көрсөтөбүз Кыргызстанда. Маткендагы жакшы оюн кылып берип атабыз. Күрөшкө атам алып келген. Ушу күрөштө Тайыр деген аканын элесине ушундай чоң мелдеш өткөрүп берип аткен атасынын элесинен. Өтө жакшы атат, зор. Бар жок чемпиондор көп, бар жок соперниктер күчтүү экен. Мелдеш кызуу өтүп, жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу белектер, ардак грамоталар жана медалдар тапшырылды. Спорт ден соолук булагы, жаштар арасында спорт менен машыгуу, сергек жашоо образын калыптандырууда өзгөчө мааниге ээ. Бермет Манасова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.